анда тартпайды бізді. Кім айтты? Кім айтты? Тартпайлы ғой, да? Неге? Неге? Қайсы разрешение? Не алсаң, тартпайлы ғой. Неге? Қойнеде тұрады. Жоқ, баспайсың ба? Тартпаң, эжеке, бұны неге тартып атасың? Қолынан ушунча катуу тартып, эчке колум оорутат деп ыйлаганына карабай, эжекелер ушу тартышыптыр да. Кийин акыры алып калыштыр, келишкен жок окуучулар, оронгон кыздар. Аке, мага жардам берип койгулачы. Мен эжекелерден запы жеген мен өзүм өлтүрүп алгым келет, үйгө келип жүрөгүм сыгылып, ар тараптан кысым калып, мен баспырлап жардам берип койгулачы. Болгону башыбызга ак эле жолго салынып атабыз. Мунун неси жаман десең, деп жакшы эле түшүндүрсөк, бизге кыйкырып, силер бизге кыйкырып атасыңар, силер бизге каяша сүйлөп атасыңар, ким силерди тарбиялап атат, ким силерди бул нерсеге үгүттөп атат. Мен силерди керек болсо прокуратурага чейин алып барып саламын деп ошентип коркутуулар болгон. Уруксат берген кимсиз? Чакырчы, факт. Кимсиз уруксат берген? Сен кимсиң? Мен укук коргоочумун. Укук коргоосоң телевидение. Көрдүңөрбү, мына эл чыкканда камера келгенде ушундай мамиле кылып атат. Жалгыз тургун эле. Бара баш тартпайды. Кимсиң сен дейт. Ошол жүрүп өчүп турсаң сен. Не кыласың? Сиз үчүн. Антип айтылган жок. Биз менеге стапка жооп беребиз. Стапка иштейбиз. Койгула. Мындан кийин, мындай мектептерде хижап боюнча кандай маселе ушундай коесуз? Министрликке кат жазабыз, ошол боюнча ал жактан кандай неме болсо ошол. Конституцияда жазылган эмеспи буга чейин, Конституцияда жок. Министр чечеби бар? Конституцияда жок да. Министр чечеби ошондо? Жок, Конституцияда жок да тура. Мәселен, министр чечеби? Министр чечеби ошондо? Конституцияда жок бу. Министр чечеби бул маселени? Шурдалып чечкиси келбейт экен. Уктарып пошел на деген уктарбы? Сопага кетирели. Кетирели. Сен ошону мына эфирге чыгарыптын. Ошол боюнча жооп бересиң. Мен оюмду билген жокмун пикирге. Мен азыр СМДга бердим бул боюнча. Сен телефонуңда беремин. Хорошо. Мен, например, бул боюнча бизди окутуп кеткен. Жогору жактан. Бул боюнча мен антип запрет койбоймун. Окуучуларга терроризировать этпеймин. Мен окуучулар барып алып, сабакта сабагың жолуңду чеч деп айтпаймын. Каршымын. Маселени башка жерде чечиш керек. Бул биздин мектепте бир жерде чечилбек. Чечилип, Конституцияда чечилбеген экен да? Сен менен Конституцияда жазылып турабы? Билбейт экенсиз? Жок, эмне деп жазылып турат Конституцияда? Билбейт экенсиз? Свободный выбор одежды, тура. Но школьная форма есть у нас. Ошондо уруксат. Мен аны чеч деп эчтеке айткан жокмун. Бирок уруксат деп айта албайсыз. Бирок сен ошону мен азыр сени ошо прокуратурага беремин. Мен ошентип жазган үчүн мен прокуратурага берем. Мен пикиримди билдирip. Уруксат деп айта албайт экенсиз ошондо? Сен айтып мени такалагын жарга, билдиңби? Айттыңызбы, уруксат деп айта албайм деп. Сен вообще мына түшүнбөгөн бала экенсиң. Бетиме сүйлөшө аласың менен. Ким атыңар ким? Жана мен районго звонок эткен саңачы. Ооба, Кубаныч, сен менин турмушума аралашпагын, Кубаныч. Сенин турмушуңда аралашкан жок мен турмушуңуз менен ошо жатам. Мен кара, сен ушунчалык укук коргоосуңбу сен? Кубаныч, мен угуптур. Бет мен сүйлөшөсүң, бетиме. Укук коргоосуңбу, мен карап. Проблемаңыз менин кандай чыдап барам? Эмне мага проблемаңыз? Ана сен эмне районго барып, башыма ортосуң? Сен долбоёб, айтып кылбагын. Колуңа кийин. Авторитетті бағам мен. Авторитет үйбілен бағасың. Адашпай сүйлөгүн, Адашпай сүйлесен, асымен айтты. Қуаныш, мен